Канткенде Борбор Азия мамлекеттериндеги электрондук бизнести өнүктүрүүгө болот. Анын келечеги жана зарыл болгон чаралар. Бул маселе эл аралык уюмдардын, өкмөт, бизнес жана IT компаниялардын, каржы институттарынын өкүлдөрүнүн катышуусунда талкууланды. Башкы максат электрондук бизнес жана электрондук алып сатуу аркылуу экономиканы өнүктүрүү болууда. Теманы кабарчыбыз Нургул Жумабекова улантат. Примеры цифровой трансформации бизнеса. Ишкерлер үчүн электрондук бизнести өнүктүрүү же электрондук соода аянтчасын түзүү боюнча Кыргызстандын дарамети чоң. 6 миллион калкы бар өлкө күнүмдүк алып сатууларды электрондук түргө өткөрсө болот. Болгону аны колдонуунун жол жоболорун иштеп чыгуу керек дейт адистер. Бул биринчиден логистика. Мисалы, Ош шаарында жайгашкан жараныбыз бир кандайдыр бир Бишкектен бирдемени сатып алса, ошол тез арада ошол жаранга жеткиш керек. Бул бир. Экинчиден болсо электрондук форматта же онлайн режиминде атайын ошол товар же кызмат болобу ошого төлөгөнгө атайын механизмдер иштелип чыгыш керек. Бул эки. Үчүнчүдөн болсо бул электрондук же санариптик кандай чөйрөдө жаран өзүнүн так жана тастыктоого, өздүгүн тастыктоого системалар түзүлүш керек. Электрондук ишкерчилик чет өлкөлөрдө кеңири жайылган. Орусия менен Казакстанда да ийгиликтүү иштейт. Интернет аркылуу соода жүргүзүү Кыргызстанда деле бар. Болгону укуктук негизи жок. Эл аралык уюмдар Кыргызстандын санариптик трансформацияга ыктаган жигердүү аракетин жогору баалайт. Ошонткени менен электрондук коммерцияны илгерилетүү үчүн мыйзам базасын түзүү жана адистерди даярдоо керек деген пикирде. Электронный бизнес, электронная коммерция является глобальным трендом. Электрондук коммерциялык бизнес дүйнөлүк тренд. Кыргызстанда бул заманбап агымдан артта калбашы керек. Электрондук бизнести алдыга жылдыруу менен мамлекет анын чек аралары ачык болот. Экономика өнүгөт дегендик. Бирок Кыргызстан бул багытта тиешелүү мыйзам базасын иштеп чыгышы керек. Андай болбосо электрондук эркин соода жүргүзүү мүмкүн эмес. Мыйзам базасы болсо даярдалууда. Экономика министрлиги жумуш тобун түзүп, электрондук коммерцияны жүргүзүүнү шарттаган мыйзам долбоорунун үстүндө иш алып барууда. Бул деген именно жанагы бүгүнкү торговый площадкалардын бизнес менен жарандардын, мамлекеттин бизнес менен ушул электронный коммерцияда кандай бири-бирибиз менен мындай взаимоотношения болобуз, кандай иштейбиз, ошол жактан мыйзам жактан ошол бүт баарын негиздеп берет да. Интернет электронный бизнес деген алысты жакын кылат да. Эң жакшы пайдасы ушул болот. Алыс нерсени жакын. Мисалы бүгүнкү күндө Кыргызстанда чоң мүмкүнчүлүктөрүбүз бар да, бизде ВСП+ деген бар. Ошол эле учурда көп мээнетти талап кылат экен. Коопсуздук маселеси бар. Андан тышкары көп вложение кылыш керек акча. Кыргызстан санариптик трансформациянын алкагында электрондук кызматтардын мамлекеттик порталын ишке киргизди. Мекемелер аралык түндүк программасы иштеп жатат. Санариптик Кыргызстан долбоорундагы маанилүү компоненттердин ичинде санариптик экономиканы түзүү дагы бар. Бул максатта тиешелүү инфраструктураны түзүү, инвестициялар тартууга негиз боло турган аймактык дата борборлорду куруу кирет. Нургул Жумабекова, Нуркамил Асанов, Коомдук биринчи канал.